Üçümüz кетеді. Кетеді? Шамаштар, урматтуу. Ассаламу алейкум, урматтуу калай кыргыз калкым, жумрай журтум. Ассаламу алейкум, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ассаламу алейкум, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Токтуралиевич. Ассаламу алейкум, ички иштер министри Уланбек Ниязбеков Омоконович. Ассаламу алейкум, УКМКнын төрагасы урматтуу Камчыбек Кылышаевич. Мен бүгүн ушул элге, журтка кайрылууну туура деп эсептеп, ушул кайрадан Facebook аркылуу кайрылып коюуну туура көрдүм. Себеби бүгүн Алышка Тогуз-Торо районунда болуп жаткан көйгөйлүү мышыгы ыйлай турган маселелерди айтышка туура келип жатат. Бул маселелер кечөө же бүгүн эле чыга калган маселелер эмес. Бул маселелер 2016 жылдан 2019 жылдын майына чейинки маселелер топтолуп жүрүп отуруп жаралган маселелер да. Бул маселелер боюнча учурунда Кыргыз Республикасынын экс-президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго дагы бир нече ирет кайрылып, арыз киргизип, видео обращение жасап, Facebooktан, YouTube'тан чыгып жүргөнмүн да. Бирок эмнегедир ал учурда иштеп кеткен президентибиз Сооронбай Шарипович факты бар деп атып, фактыны берсек дагы этегине чыгара албай койгон эле. 2020 жылдын октябрь айында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич бийликке келип, ошол бийликке келген күндөн баштап мен Садыр Нуркожоевичке кайрылып келе жатам да. Чындай келгенде Садыр Нуркожоевичтин ярый сторонник элем да. Үмүтүм дагы, ишеничим дагы өтө жогору эле да. Анан ушул 2 жыл ичинде азыр элдин пикирин угуу үчүн Мирболот Жолдошев деген адам 17 мартта Facebook'ка, YouTube'ка чыгарып, президент кандай иштеп жатат деп сурамжылоо жасаган экен да. Мен эми кандай иштеп жатат деп президентке сын айткандан алысмын. Бирок президент да колунан келген мүмкүнчүлүктөрүнө жараша иштеп жатат деп эсептеймин. Бул киши келгенден бери Кумтөр кени кандайдыр бир деңгээлде Кыргыз элине иштей баштады деп жатышат, бирок толук кандуу Кумтөр кени Кыргызстанга өтө элек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол Кумтөр кенинен өндүрүлүп жаткан алтындардын кай жака кетип атканы азыр Кыргыз элине белгисиз. Кай жака сатылып атканы, канча килограммдан ай сайын берип аткандыгы, же жогорку кеңешке отчет бериле элек, же эл биле элек да. Анын үзүрүн азыр эл көрө элек десек да болот да. Анан мен айтайын деген бир орчундуу маселе 2020 жылдан баштап ушул Садыр Нуркожоев келгенде эки колумду, эки бутумду көтөрүп, эми башынан жакшылык да өткөн, башынан жамандык да өткөн, оор күндөрдү өткөргөн президент келди. Кудай буйруса Кыргыз элинин ырыскысы жайнап, бакубат өлкөгө жашайт экенбиз, ошого жетишет экенбиз, мамлекетке эми татыктуу адам келди деп аябай үмүт кылдым эле. Чыны менен азыр үмүтүм өчүп, ишеничим төмөндөп баратат да. Мен эмнеге деген суроо коюлушу ыктымал. Мен ошол суроолорго чекесинен жооп берейин. Мен алыс барбай эле өзүм Тогуз-Торолук болом, бирок Бишкекте жашайм. Тогуз-Торо районунда болуп жаткан көйгөйлүү маселелер боюнча ошол Тогуз-Торо районундагы укук коргоо органдарынын, прокуратуранын, сот системасындагы алешемдиктер тууралуу бир нече ирет кайрылып келгенмин. Кенеде Тогуз-Торо районунда 2016 жылдын октябрь айынан 2019 жылдын 19 майына чейинки аралыкта ондогон оор кылмыштар болуп өткөн. Ал эмне деген оор кылмыштар дегенде 2 адам өлтүрүү болгон. Бири 9 класстын окуучусун талак алып барып алып өлтүрүп койгон. Экинчиси 2018 жылы көпүрөдөн учуп кетти деп Жукеева Сайрагүл деген
аял баатыр аялды дагы өлтүрүп суунун жээгине таштап кетишкен. Андан кийин 2016 жылы октябрь 26 октябрдан 27 октябрга караган түнү дагы Марат аттуу Ташматов Марат аттуу адамды машина сүзүп милициянын маңдайынан. Ал ошол жерден оор жаракат алып больницага түшүп, анан бир жумага жеткенден кийин комада жатып кайтыш болуп кеткен. Андан кийин 2019 жылдын май айында Бекматов Дүйшөнбек дегендин баласын, Айбек деген баланы дагы лелиндин башынан машина уруп кетип, ал кылмыш ишинин бети эмдиги чачылып элек. Өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирген дагы 2 оор кылмыш катталган. Алардын бети ачылган жок, ошо бойдон жабылып калды. Зордуктап, Токойго бирөөнү алып барып зордуктап, анан аны таштап коюп ошол жерден тоңуп өлгөн фактысы да бар. Ал адамды прокуратура, милициясы тергемишет туруп сотко өткөрүп алып, соту 8 айдын ичинде аны камактан бошотуп жиберди. Буга окшогон толгон токой көйгөйлүү маселелер Тогуз-Тароода толуп кеткен да. Андан сырткары там тарттырып ийген, байларга там тарттырып ийген бейбечара экинчи группадагы майыптардын үнү жогору жака жетпей келет. Мен ошолордун баардыгын жеткирүү үчүн 2020 жылдын октябрь айынан 2020 жылдын октябрь айынан бери урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке бир нече ирет жок эле дегенде ай сайын 1-2 арыз киргизип эсептегенде дагы 24 айдын ичинде бери дегенде 50 арыз киргиздим. Бирок ошол арыздарымдын бирөө дагы канааттандырарлык деңгээлде болгон жок. 2021 жылдын октябрь айында да бир 12 жашар баланы уруп кетти эле. Аны да Тогуз-Тароо райондук ички иштер бөлүмү, Тогуз-Тароо райондук прокуратурасы чала була тергеп, кылмышка шектүү адамдарды толук жоопкерчиликке тартпай туруп, бир гана адамды тартып, өтө мас бутуна туралгыс адам, шопур адамды кылмыш жообуна тартып, чала иликтеп, бир беткей тергөө амалдарын жүргүзүп, сотко ашырган. Сотто карап туруп, биз далилдердин баарын, фактынын баарын далилдеп бергенибизге карабай, райондун прокурору Кожокматов Мирлан деген жигит пробацияга сурап, ал эми сот Төлөнбаев Аманбек деген сот аны канааттандырып, сот залынан бошотуп ийген эле. Биз кайра Жалал Абад областтык соттук коллегиясына апелляциялык арыз берип, 15 ноябрь 2021 жылы Жалал Абад областык сотунда каралып, ал ишти караган сот Султанкановдун төрагалыгында иш каралып, Тогуз-Тароо райондук соту бошотуп жиберген айыпкерди ошол жерден сот залынан камакка алып, 4 жылга колонияга кетирген эле. Эми ошол иш кайрадан анын адвокат тарабынан жогорку сотко кассация берилип, 31 март саат 9:30 каралган турат. Мен дагы айтып кете турган маселе, казармандагы жанагы 9-класстын окуучусу Чынарбек уулу Жайлыбек деген адамды өлтүргөн 6 бала даптайын. Тергөөдө алардын көрсөтмөлөрү турат. Ошол өлтүргөндөн бөлөгүнүн баарын мойнуна алышкан. Алардын наркотик чеккендигин, арак, ошол күнү аракты аябай ичкендигин, анан тоого чыгышкандыгын, анан ошол тоодо аркасынан эле чогуу барат эле, ал бала калып атат дагы, калгандары аман соо кайра келип атат. Бирөө 2 адамдын көрсөтмөсүндө такыр туруп баспай койду, баспай койгондо ийнибизге салып барып бетке чапкылап суу чачтык дейт. Бирок чындай келгенде иштин ичиндеги материалдарды карап көргөндө баланын оң бетине 7 деген цифраны тамекинин чогун басып кыйнап атышат баланычы. Ал орозо кармаган бала экен, анын 7 жерине бирдей өлчөмдөгү тамекинин чокторун басып атышат. Анын тайенеси ошол бетинде чок тамекинин чогунун басылгандыгын далилдеп атат. Мурда медицина тармагында скорыйда иштеген аял экен. Ошол айтат, мен баланы тоодан алып келгенден кийин сөөктү көрүш үчүн кирсем, тамекинин чоктору экен, анан эмне экен деп колум менен эметсем, тамекинин гүлдөрү түшүп атты дейт да. Эми ушул маселелерди район прокурору Конгайтиев Мирлан деген прокурор
ошол кездеги начальник мырзасы, ошол кездеги тергөөчүлөр Ташиев, Өмүрбек, Майрамбек Токсонбаев деген тергөөчүлөр ошол ишти чала тергеп, ошол иштин ачылышына көмөк көрсөтүүдө оперлер туура эмес иштеп, кыскасы ишти жабууга аракет кылышып, экспертизаны колго алып, анан экспертизанын аркасы менен кылмыштын курамы жок деп 28-берененин жазык процессуалдык кодексинин 28-беренесинин 2-пунктунун 1-бөлүмү менен ишти козгоодон баш тартышып, аны архивге өткөрүп жиберишкен экен. 2018-жылдын июнь айында мага кайрылышканда мен Жалал Абад областына барып, областтык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына кирип, ал жерден архивде жаткан делону көтөрүп чыгып, кайра экспертизага бердирип, экинчи жолу эксгумация жасатып, ошол натыйжада анын эки үстүңкү тишинин сынгандыгы далилденип, мурдунун сыныгы далилденип, анан денедеги жаракаттардын баарын чийинди катарында чүрүп койгондугу далилденип, анан мен экспертизаны кылмыш жообуна тартуу боюнча жогору жакка кайрылганымдын натыйжасында эксперт Жумалиев Бакытты сот жообуна тартуу үчүн кылмыш иштерин козгоп 345-берене менен Тоғызтар райондук сотуна өткөрүшкөн эле. Тоғызтар райондук соту 8 ай сүйрөп жүрүп, 8 ай болгондон кийин ал ишти карап, кылмыштын эскири мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу деп экспертке күнөөсүн толук далилденди деп таап, бирок кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу деп аны өндүрүштөн кыскартып, жабырлануучу эки адамга 50 миңден 100 миң сом төлөнүп берилсин деген соттун чечимин, өкүмүн чыгарган. Бирок бул ал өкүмгө жабырлануучу тараптагы мен дагы нааразы болгондуктан биз Жалал Абад областтык сотуна апелляциялык даттануубузду киргизгенбиз. Ал 1-мартта барып Жалал Абад областтык сотунда түшүптүр. Бирок бүгүнкү күнгө чейин назначение боло элек. Экинчи бир жагдай 2018-жылы көпөрөнүн астында өлгөн деген тыянак менен дагы эле Тоғызтар районунун прокурору Мирлан Кангантиев жана тергөөчүлөр Ташиев, Токсонбаевдер аны да 28-берененин 2-бөлүмү 2-пунктунун 1-бөлүмү менен аны дагы жаап салган экен. Аны дагы 2018-жылы июнь айында мага жабырлануучулар Өскөнбай уулу Мирбек жана Өскөнбай кызы Жеңишгүл деген адамдар мага кайрылгандыктан ал ишти дагы кайра эксгумация жасатканмын. Мурдагы экспертизада берген корутундусунда көпүрөдөн учуп кетип, төш сөөгү сынган жана сууга тумчугуп өлгөн деген жыйынтык чыгарып койгон экен. Мен эксгумация жасатып, кайра тиги мүрзөдөн кайра сөөгүн ачтырып жасаткандан кийин ал аялдын 22 жеринде, кабыргасынын 22 жеринде, омурткаларында, төш сөөгүндө сынык бар экендиги аныкталып, ал адам колдуу болуп, токмоктолуп өлтүрүлгөндүгү далилденип, ошонун негизинде корутунду бергенден кийин Жалал Абад областтык прокуратурасы, ал кезде Айбек Калмакович прокурор эле, ошол кишинин киришүүсүнүн натыйжасында 97-берененин 1-бөлүмү менен иш козголгон. Бирок тилекке каршы Тоғызтар районунун прокурору Кангайтиев ал иштен кандайдыр бир пайда көргөн окшойт. Себеби дегенде ошол эксгумацияда такталып аныкталып киши болуп өлдү деп экспертизасын чыгарып алып барып берип, Жалал Абад областык прокуратурасы киришип 97-нин 1-часы менен ишти козготкондон кийин жабырлануучу тарапка да айтпай, биз тарапка да айтпай туруп, анан кийин кайрадан экинчи жолу комиссионный экспертиза назначать этип, Бишкекке жөнөтүп жиберген экен. Ал биз 2 ай күтүп, бул иш эмне болду деген жагдай менен кайрылганыбызда гана ошол ишти кайрадан экспертиза назначать этип жибергендигин билип отурабыз. Биз эмне үчүн мындай болуп калды деп сураганыбызга эксперт Жумалиев Бакыттын өтүнүчү менен кайра жасалып атат экспертиза деп мага ошондой жооп беришти. Бирок тилекке каршы булардын максаты мурда жабылып калган ишти кайра ачкылары келбей, ал машина уруп кетти деген, машина тебелеп кеткен деген тыянак чыгарышка алып келишип, анан машина тебелеп кетти деп чыгарышкан. Бир нерсе, бир акылга сыя турган нерсени чыгартпай, фиктивный экспертизанын корутуусун чыгартып алып барышкан.
Анан ошол иштерди 2 ишти тергөө үчүн райондук прокуратурага, райондук милицияларга ишенбештигибизден биз бөлөк жака тергелсин деп өтүнүч келтиргенибизге байланыштуу Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгы алып, тергөө кызматы алып, ошол жерден тергөө башталган. Бирок алар дагы карга карганын көзүн чукпайт кылып, сүйлөп жүрүп, анан этегине чыкпай койгондуктан биз кайра жазып, анан жазгандан кийин кайра Ош региону алып, ошол тергөөнү кичине жандандырып, Тоғызтарауга чейин келип, иштерди баштап атканда, алар да жолдун алыстыгын шылтоолоп, этегине чыгарбай коюшту. Андан кийин мен Генеральный прокуратурага 2020-жылы кайра Ген прокуратурага, Ген прокурорго, зам прокурорлорго Дардановго кирип атып, ушул ишти МВДнын ГСУсуна алдырганмын. Ушул МВДнын ГСУсуна алдырганыма 2020-жылдын жаз айларында, жазга жетпей январь айларында алдырдым эле. Ошол 2020-жылдын январынан бери бүгүнкү күнгө чейин МВДнын тергөөсүндө жатат. Мурда бул иш боюнча бир полковник тергеген, Уланбек деген. Ал киши бүгүнкү күндө тиги пенсияга жашы келип калгандыгына байланыштуу ал киши бошоп кетти, кызматын тапшырып кетти. Азыр Адамбеков Эрлан деген тергөөчүгө өткөн. Ушул Адамбеков деген тергөөчүгө өткөнүнө эле 1 жыл болду. 1 жылдан бери телефон чалам, байке Генеральный прокуратура алып кетти дейт. Бир чалсам айтат, колум бошоп айтат, шайлоо болуп атат, такыр эле иш завал болуп калды. Муну караганга мүмкүнчүлүк жок дейт. Ушу мен мына бүгүн МВДга барып арыздарымды тапшырып, ушул иштер боюнча эмне болуп атат болду экен деп телефон чалсам, телефонго такыр жооп бербей коюп, анан кийин мага СМС кетириптир. Мен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүм жок, эмне тууралуу чалып атасыз деп. Мен эмне тууралуу чалып аткандыгым боюнча кайра СМС кетирдим, бирок жооп жок. Менен ушу менен ушул иштер 2 жылдан бери МВДнын ГСУсунда тергелбей, тыянак чыгарылбай жатат да. Эми чындай келгенде Тоғызтараудагы жана 2 адам өлтүрүү, бирөө 9-класстын окуучусу 15 жашар бала, 6 бала өлтүрүп атат. Алардын фамилиялары, аттары, жөндөрү, ким экендиктери анык. Алар өлтүргөнү да анык. Жанагы 46 жаштагы Жукеева Сайрагүлдү өлтүргөн адам да анык. Ал башында мойнуна алган экен, тиги жабырлануучулардын айтканына караганда. Анан анын алчысын алып туруп чыгарып жиберип атышат да. Ал да анык. Анан эмнеге буларды кылмыш жообуна тартып, тиги башка коргоо чарасын өзгөртүп камап коюп, тергөө жүргүзбөй, эмнеге мынча сүйлөп жүргөнүнө өтө таң калыштуу да. Менин укканым боюнча, элдин айтканы боюнча, жабырлануучулардын какшаганына караганда, ошол кездеги Тоғызтараудун прокурору Конгайтиев Мирлан жана тергөөчүлөрүм Майрамбек Токсонбаев, Өмүрбек Ташиевтер олчойгон сумма акчаларды алып туруп жаап койгондугу анык болуп отурат да, мындай айтканда. Анан эгер анык болбосо, экспертиза жүргүзүп атканда жана канча сыныгы бар экенин кантип көрбөй калышты деген суроо туулат. Жана бетинде тамекинин чокторунун басылгандыгынын баардыгы көрүнүп турса, аларды эмне көрмөксөнгө салып коюшкан деген маселе чыгат. Ошол боюнча эксперт Жумалиевди сот процесси болуп отурган учурда сиз жазып атканда, сиз ошол трубка скрытый жазып аткан мезгилде сиз жазып аткан экспертизаны жаныңызда турган прокурор менен тергөөчүлөр көрүш мүмкүнбү? Алар көрө алат беле ушул сыныктарды деп сурасам, обязательно мен көргөндө алар да көрүшү керек болчу деген суроолор, жоопторду берди. Чындай келгенде эксперт, прокурор, тергөөчүлөр биригип туруп мындай иштердин баарын жаап коюп атышат да. Ушул туурасында мен жазып эле жатам, баягы айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп эле кайра биз жаман болуп атабыз. Ушундай эле мазмунда мына Тоғызтарауда 2016-жылдын 26-октябрында болгон окуя боюнча учурунда кайсыл адам сүзүп өлтүргөнү дайым болуп, ал бала мойнуна алып, сурак протоколун берип, түшүнүктөрүн берип, анан кийин ал жабырлануучунун апасын чакырып, Өмүрчиева деген эжени чакырып, анан ал кишиге ошол баланын түшүнүгүн, ошол баланын сурак протоколун окуп берип атат Майрамбек Токсонбаев деген.
сиздин балаңызды уруп кеткен адамды кармадык, ал адам монтип жаш бала экен, ал мынтип мойнуна алып атат, моундай деген түшүнүктөрдү берди, моундай деген сурак протоколду берди деген экен. Бирок эмнегедир убакыт өткөрүп, мына азыр жакында бүтөт, анан жакында сотко өткөрөбүз деп жүрүп отуруп, мына 6 жылдын жүзү болуптур. Азыр иштин ичинде материалдарды карасак, айрым материалдардын баардыгын өзгөртүптүр, кээ бир баланын түшүнүктөрүн бөлөк жака. Жанагы уруп кеттим, коюп кеттим, анан тиги жолдун жээгине сүйрөп койдум, анан кийин тияка бардым, бияка бардым деген сөздөрдүн баардыгын алып салып, анын ошол кылмыштын дагы көзгөрүнө жаап салышыптыр да. Ушундай эле окуя 2019 жылдын май айында дагы кайталанып атат. Анда дагы Бекмат уулу Айбек деген баланы уруп кетип атат. Ал урган дагы прокурорго жакыныраак адам болуп чыгып атат элдин айтымына караганда. Ал ушул тиги Бишкектен товар тарткан неме экен, бирок прокурордун жумуштары менен көп иштерди аткарып жүргөн адам экен. Аны дагы бак сүзүп алган деген машинасын ошол эле күнү кармашыптыр. Бирок бак сүзүп алган деп туруп кийин эме алиби түзүп, аны да жаап салышыптыр да. Эми жанагы дөдөмөлдө Жаналиев Эсенкан деген адамды жөндөн жөн бир бечара, бир момун адамды кармап алышып, ууру жасагансың деп аны тепкилеп сабап атышып, анын денесинин баарында көгала экендигин мен алардын берген видеолорун көргөзүп туруп, генеральный прокуратурага дагы өткөрдүм эле, бирок эмнегедир ал ишти дагы карап туруп жаап коюшту. Негизи чындай келгенде аны дагы сен ууру жасагансың деп жалган нерсени мойнуна коебуз деп аракет кылганда, ал намыстанып барып туруп мууну бөлүп калып атат. Ошого ушу доведение до самоубийствого чейин жеткирип, анан кийин өлүп калып атат. Ушундай эле факты менен 2019 жылы дагы Дабир Жапаркулов деген, Майрамбек деген адам мууну өлүп калып атат. Ал тиги прокурорго бир 400-500 миңдей пара берген экен бир ишти жабыш үчүн. Бирок аны жаба албай калып, сотко иш өткөндө ошол акчаларын доолап кирем деп доолап киргенде аябай сөгүп, эгерде экинчи келе турган болсоң сени жок кылам, сени тиги түрмөнүн түбүнө чиритем деп сөккөн экен. Ал барып бир жума арак ичип жатып алып туруп, анан мууну өлүп калып атат. Буга окшогон фактылар, бул мага эле кайрылган фактылар да. Менде ишеним өкүл катарында берген нерселердин негизинде эле айтылып аткан нерселер да. Ошондой эле мындай фактылар ондоп, даже жүздөп саналат Тоғызтарада. Бул кенедей эле бир райондо болгон маселе. Анан асты 77 жашка чыккан Кашкеева Бурма Эрмбетовна деген 77 жаштагы кемпирдин үйүн Атай айылында жашаган өтө бай адам. Фамилиясы Шерипов Уламбек деген үрөн чарбасынын жетекчиси болуп жүргөн экен 2007 жылдан 2019 жылга чейин. 2016 жылдан 2019 чейин айылдык кеңештин депутаты болуп шайланган экен. Ошол байлыгына, бийлигине салып туруп 77 жаштагы кемпирдин үйүн тамын 73 сотук жерин эч кимден уруксаты жок эле 2007 жылы бузуп алып, анын ордуна там салып коюп, анан 17 жылы ошол тамды Акталадан келгенден тиги кемпир менин тамымды бошотуп бергиле, менин ордума эмне там салбадың, мага там ошондой там салып бергиле деп Тоғызтара райондук прокуроруна Кангантиевке бир нече ирет 17 жылдан бери кайрылып келген экен. Бирок прокурор дагы, Тоғызтара районунун ички иштер бөлүмү дагы, Тоғызтара районунун соту дагы бир бетке чечим чыгарышып, ошол эменин пайдасына чечип келген экен, тиги байдын пайдасына. Мен өткөндө 9 мартта Жалал Абад областык прокуратурасынын сотуна барып, ошол чечилген маселени кайра жокко чыгартып, кечээ жаңы ачылган жагдайлар боюнча Тоғызтара райондук прокуратурасына жана ошондой эле Тоғызтара райондук сотуна доо арыз катарында киргизип келдим. Аны эми жакында чечет болуш керек деп атам. Мен сиздерге мындай маалым болуш үчүн айтып кетейин. 2021 жылдын октябрь айында 160-180 км ылдамдыкта бутуна тура албаган МАЗ Жолдошев Нарымбек деген адам 12 жашар баланы уруп кетип өлтүргөн эле. Анан ошол адамды Тоғызтара районунун тергөөчүсү да, прокурору дагы бир бетке карап, анан соту дагы ушул баланы 3 ай дегенде сот залынан бошотуп жиберишкен да. Жана айтып өттүм да, ошол баланын
сотун жалал абадтан каратып, апелляция берип, жалал абадта ал баланы 4 жылга соттоп, сот залынан колуна кишен салып, камакка алынган эле. Эми ошол адвокат бүгүнкү күнү жогорку соттон тааныш таап алдым, азыр тиги балаңарды чыгарып берем, акчаңарды чогулткула деп өткөндө казармадан барып акча чогултуп кеткен экен. Жогорку соттогулар менен сүйлөшүп койдум, аларга акчаны беришибиз керек. Эми 31-inde каралганда ал баланы чыгарып алам деп убада кылып кетиптир. Азыр тиги жабырлануучулар мага учуруп алып ыйлашат, байке биздин 12 жашар балабыз монтип өлүп калса, анан ал бала көрдө жатат. А бул болсо камалганына мына ноябрдан бери канча болот? Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, мына 5 ай болду. 5 айда эле кайра чыгып кетебим. Бул акча менен берип чыгарып алса кантип эбиз деп мага айтат. Эми мен айтып атам, билбейм, эми Кудайдан корксо чыгарбастыр жогорку соттогулар. Анан Кудайдан коркпосо чыгара берсин деп эмне кылам мен? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул бир эле маселе. Экинчи маселе мына мен жана айтып аткан Тогуз-Тородогу жана бир нече оор кылмыштардын бетинин жабылып жаткандыгы боюнча бүгүн мына сизге арыз киргиздим. Башкы прокуратурага арыз киргиздим. Ички иштер министрлигине арыз киргиздим. УКМКнын төрагасына арыз киргиздим. Жана ошондой эле мына Бишкек шаарында 2013-жылы бирөөнүн 21.100 сом акчасын Америка доллары менен АКШ долларын бир адам Суанбеков, Райып Суанбек Асанбекович деген адамдан Мураталиев Абдумамат Момунович деген адам там куруп берем деп 21.100 АКШ долларын алып атат да 13-жылдан берип. 2020-жылга чейин эч нерсе же тамдан жок, же акчадан жок болгондон кийин мага кайрылды эле 2020-жылдын июнь айында мен баардык инстанцияларга арыз жазып, анан кийин 2021-жылы жанагындай 20-жылы жана пандемия деген эмеси башталып калып, эч жака чыга албай калдык эле. 21-жылы чуркап жүрүп 21.100 доллардан 10.000 долларын өндүрүп алган элек. Ал эми 11.100 доллары ушул күнгө чейин өнбөй жатат. Тергөөчүсү Эрик деген жигиткен, Ленин районунда тергөөчү болуп иштейт экен. Ал тергөөчүгө барып, иним бул акчаны же өндүрбөсөң бул крупный сумма, мошенничество боюнча иш козголуп турат. Алып барып камап кой, кылмыш жообуна тартып бер десек, же акчаны өндүрбөйт, же кылмыш жообуна тартып анын ар жакка камап койбойт. Тоогурдаган менен койурдагандарды, анан бир анча-мынча бир уюрдагандарды алып барып эле соп-сонун кылып эле 5-10 жылга кесип атат. Ал эми монда 21.100 доллар сом акча алган мошенник, байлыгы бар адамдарды болсо кол тийгиз кылып чыдап коюп атышат да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге нааразы болуп, үмүтүм өчүп аткан учурда сизди баардык иштерге баягы түз кирише албаганыңыз менен МВДда колуңузда турат, ÖKМКда колуңузда турат, башкы прокуратурада колуңузда турат, баары сизге баш ийет. Ошол жетекчилерди алып келип эле мынау иштер эмне болуп атат, мынау абышкан айтып аткандары текшерип койгулачы. Тетиги казарманда бир бейбечаралар деген чындыкка жетпейт экен. Ушун чыркырап, эң бичекти көз жашы тыйылбай ыйлап келет экен. Ошолорго чекит коюп, тергөөнү аяктап, сотко өткөрүп, жанагы кылмышкерлерди камап койгула деп бир ооз эле айтып койгонго да мүмкүнчүлүгүңүз болбогондо мен капам да. Мына мен сизди жеке кабыл алууңузга 4 жолу арыз киргиздим. Мени жеке кабыл алып, биздин арыз арманыбызды Тогуз-Тородогу көйгөйлөрдү угуп коюңузчу деген маселени айтып коеюн, көзмө көз айтып коеюн. Такыр ушул чоюлуп келатат. Мына быйыл асты 6 жыл аркасы мына 2 жыл болуп калган окуялар. Мына 10дон ашык факты боюнча мен ишенимдүү өкүл катарында буларга катышып жүрөм. Ушунун бирөө да бир нормалдуу чечилбей келе жатат да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин азыр иштеп жаткан ишиңизге мен дагы айтам, өтө мындай тигиндей деп баа бериштен алысмын. Но бирок сизде иш жүрүп атат, билип атам. Аскер техникалары келип атат, жылыштар болуп атат анча-мынча. Бирок элдин көйгөйү 2020-жылга чейинкиге караганда оорлошуп кетти. Чынын айткандачы. Себеби дегенде мына бүгүн карап отурсак, базардагы баа асмандын башына чыкты.
Mana siz azыр бизнесмендерге унчукпагыла, бизнесмендерди текшербегиле деп siz задание берип атасыз, бирок бизнесмендерди кутурду мындай айткандачы. Карап көрүңүз, азыр баа эмнеге чыкты? Унуңар 2000 сомго чыкты, майыңар 1000 сомго чыкты, бензингер 70 сомго чыкты. Эми күндөлүк вермишель, сермишель, майда чүйдө эми айтып отурсам баары асмандын башына чыкты. Mana азыр жанагы крыша деген бир балекеттери бар. Мисалы үчүн жанагы бизнестин деле башында тургандарды крышабайт эткен адамдар бар да. Mana базарга барыңыз, картошканын баасы каяка кетти, жашылчалардын баасы каяка кетти. Элди да ойлош керек да. Мына пенсия жашындагы адамдардын пенсиясы мына ит жемди пенсия алабыз мына. Мен 40 жыл иштеп жүрүп 4000 сом пенсия алам. 4000 сом пенсияны каяка жеткирем? Мына өткөн айда мен оорудум эле. Анализимди, дары дармегимди, уколумду, тияк биягымды алыш үчүн 30 000 сом акча каражат жумшадым. Ал ушу 4000 пенсия каягына жетет мисалы. Дагы карасо мен 10 балам бар экен, ошолордун колунда барлары мен ата дарылап алыңыз деп кичинеден акча берип атышып, мени дарылатышты. А жанагы колдорунда жок бечаралар, балдары жок бечара пенсионерлер эмне болуп атат? Ушул жагын эске алыш керек да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен сиздин ишиңизди ийгилик эле каалайм. Ушул Кыргыз элине бир жакшы президент болуп, бир Кыргыз эли өнүп өсүп, бир мамлекет гүлдөп өнсө деген гана тилектемин. Бирок эмнегедир сиздин айлана чөйрөңүздөгү адамдар дагы элди нааразы кылып атат. Мисалы үчүн мурдагы эле жегиштер иштеп атат көп жерде. Мисалы үчүн мурдагы эле адамдардын баары топтолуп алып сизди тегеректеп жүрүп атат. Сиздин ар жакка түрдүү ишпесе эле болду да, самый главный. Эми баягы биз күйгөндөн айтабыз. Экинчиден сизге баягы жолу таза болсо экен деген ниетти айтабыз. Сизди жаман көргөндөн же аябай сизди кетиребиз деген ой менен айтып жаткан жерибиз жок. Сиздин ишиңизге жолтоо болгон адамдардан тез аранын ичинде кутулбасаңыз, сизди дагы Соромай Шариповичтей же болбосо Алмазбек Атамбаевтай же болбосо тиги Аскар Акаевичтей кылып бир балекеттин ичинен чыгарбаса болду деген сөздү айтып кетким келет да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул Тогуз-Тородогу кенедей маселелерди 2 жылдан бери айтып жүрүп, ушул маселеге такыр чечилбей болгондуктан мен сиздин ишиңизге 3 деген эле баа берем. Азырчачы 3кө дагы баягы 2ден 3кө болору болбос баягы эптеп-септеп түртүп койгон эле баа да, мындай айткандачы. Болбосо ушул мамлекеттин башында турган адам кайра жүздөгөн арыздарды жолдоп жаткандан кийин ушул боо аксакалдын айтып атканы кайсы бир деңгээлде туурадыр, ушуну текшерип койгулачы, дагы этегине чыгаргыла деп бир задание берсеңиз, ошол эле күнү чечилмек. Бирок сиз такыр маани берген жоксуз. Же мүмкүн сиздин астыңызда иштеген каттар бөлүмүндөгүлөр сизге менин арыздарымды жеткирбей атабы. Мен Facebook'ка постоянно чыгарам, ал же сизге жетеби жетпейби билбейт экенмин. Эми сиздин да ишиңиз көп. Бирок ушул маселелерди, көйгөйлөрдү чечип койсоңуз эң туура болмок деген гана ойду айтам да. Анан менин бир сизге аябай чоң катуу нааразы болгонум, жана Тогуз-Торонун түбүнө жетип, жанагынча убийстволордун баарын жаап жашырып, алтысын алып, парага батып, коррупциянын белчесин тебелеп, тепсеп, ошондон байып, анан кийин турган прокурорду Мирлан Кангайтиевди акырын алып келип туруп, ага звание берип, 1-класстагы чинди. Анан кайра акырын алып келип туруп 22 000 эли бар Тогуз-Тородон которуп келип туруп, килтейген 193 000 эли бар Сокулук районуна зам прокурор кылып койгонуңуздар, бул эми өтө уят иш да. Бир акмакты алып барып туруп ошака коюп койдуңар. Азыр мына казармаңга барсаңыз, любой адам сизге нааразы. Ал тиги кеткен прокурорго нааразы эмес, сизге нааразы. Себеби дегенде сиз коюп атасыз. Сиздин башкы прокуроруңуз коюп атат. Ошондой адамдарды жоопко тартуунун ордуна ошол кызматка коюп атканыңыз биздин ишеничибизди төмөндөтүп, биздин үмүтүбүздү өчүрүп жатат, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ушундай адамдарга тез аранын ичинде чара көрүп, аларды кылмыш жообуна тартыш керек эле да. Аларды кайра көкөлөтүп, тиги кайра кызматтан кызматка көтөрбөй. Мен айтайын деген сөзүм ушул, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ишиңизге ийгилик. Элди караңыз. Сиз азыр элдин, журттун атасыз.
Биякта эмне болуп аткан көбөйлөргө көз салбасаңыз, элдин тагдыры өтө оор. Баягы калп эле биз 2020-жылга чейин сооронбай минтип койду, тинтип койду деп сооронбайга нааразы болуп келген экенбиз. Мына 2 жылдын ичинде бир өзгөрүү болгон жок. Мындай айтканда, элдин жашоосу жогорулап кеткен жок. Элдин жашоосу кайра төмөндөп чыгып баратат. Ушул жагдайды эске алыңыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Анан эртең дагы тиги баягы сизге сын айткандардын баарын эле жетелеп барып киргизип атат деп эл кеп кылып атат. Мени жетелеп алып барып киргизем десеңиз, киргизип деле коюңуз. Анан акыйкаттыкты биз айтып коюшка толук укугубуз да, акыбыз да бар. Баягы кыргызда жакшы сөз бар. Тилди кесмек жок, баш кесмей бар дегенчи. Эгер менин күнөөм болсо, жазалай бериңиздер. Бирок мен айтышка толук укугум бар. Ал Алла Таала тарабынан берилген укук. Аны силер чектеп да кое албайсыңар. Мен ушу силерди жакшы болсо экен деп айтып атам, жаман болсун деп айткан жокмун. Ушул элдин көйгөйүн чечип коюуга салымыңызды кошуңуз. Мүмкүн болсо мени жеке кабыл алууңузга кабыл алып коюңуз. Эгер мүмкүн болсо, сизде убакыт болуп калса, жана жаш балдарды деле, кичинекей балдарды деле кабыл алып атпайсызбы? Ошол сыяктуу жанагы сизди лампичкам деген кемпирди деле кабыл алып, татынакай сыйлап кетирбедиңизчи. Мени сыйлап эле коюңуз, менин эле көйгөйүм эле угуп эле. Ушул Кыргызстанда болуп жаткан маселелердин чекесин угуп кулагыңыз менен. Анан ошол менин көзүмчө эле ошол тармактарга, Ген прокуратурага, Ички иштер министрине, жогорку сотко да тапшырма берип койсоңуз, менин урматымда, сыйымда болосуз да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизден эч нерсе үмүт кылбайм. Жана лампичка деген кемпирдей мага тыйым бер же тиги бу андай мындай дегенчи. Мага эч нерсенин кереги жок. Мага адилеттүүлүк керек, мага акыйкаттык керек, мага чындык керек, мага калыстык керек. Сиз ошол маселени ордуна коюп берсеңиз, мен сизди мурда кандай колдоп келген болсом, ошондой колдой бермекчимин. Бирок ойдогудай болбой жатат да. Мен сизден көп нерсени үмүт кылдым эле, бирок үмүтүм чынай келгенде өчүп баратат, ишенимим төмөндөп баратат. Дагы айтам, сиз жана айлана чөйрөңүздөгү элге атагы чыккан жегичтерден тез аранын ичинде кутулуңуз. Жана сизди курчап алгандар сизди жакшылыкка алып барбайт. Алар акырын жүрүп отуруп, акыры жана Аскар Акаевичти кандай акыбалга алып келген болсо, андан кийин Бакиевти кандай акыбалга алып келген болсо, андан кийин Атамбаевти кандай акыбалга алып келген болсо, кийин Сооронбай Шариповичти кандай акыбалга алып келген болсо, сизди деле ошол акыбалга алып келип коюшу толук мүмкүн. Ошондуктан элдин үнүн угуп, эл эмне дейт деген сөзгө кулакты түрүп, өзүңүз деле Фейсбукка көп чыгат экенсиз. Мен деле Фейсбукка көп чыгам, бирок ошону мен сиздин личкаңызга да жөнөтүп атам. Же ак деген жоксуз, же көк деген жоксуз. Бир маселени кабыргасынан коюп, ушул мен айтып аткан көйгөйлөрдү чечип берсеңиз деген гана тилекти билдирип коюуга уруксат этиңиз. Саламатта болуңуз. Кыргыз элинин падышасы катарында, кыргыз элинин атасы катарында бүгүнкү күндө конституциянын гаранты, ошол конституциянын гаранты катарында чыркыраган элдин үнүн угуп, чындыкка жетпей чыркырап жаткан адамдардын үнүн угуп, ошол маселелерин учуру менен чечип берсеңиз, анда сиз бир чети Кудайдын алкышына, экинчи чети элдин сыйына татыйсыз. Саламатта болуңуз.